Саламатсыздар достор. Биз бүгүн жабык көрсөтүүгө келдик кайра эле. Фрунзе ТВнын өзүнүн Талчан аттуу кино тасмасынын премьерасына келдик. Булар буга чейин 10 жылдык 1, 10 жылдык 2 жана Күйөө жолдош аттуу тасманы чыгарышкан. Эми азыр армия темасындагы тасма экен. Биз менен болсоңуздар, азыр алдыда кызыктуу маек күтүп турат. Кеттик. Карманыңыз жөнүндө кимдин аткарып атасыңар? Бул Талчан фильминде офицерди аткарам, капитан. Ошол баягы мамлекетке кандай кызмат кылыш керек, мамлекетти кандай сакташ керек, биздин көзүбүздүн карайгындай сакташ керекти үйрөтөм да солдаттарга. Карманды эң башында форманы кийгенде кандай сезимдер болду элесизде? Бул эми ар бир кесиптин өзүнүн бир эмеси бар эмеспи? Сүрү да. Муну кийгенден кийин кадимкидей мекенди коргош керек дегенде баскан турган осанкаларың дагы өзгөрүлө баштайт экен. Анан сүрү да, сүрү бар да баары. Мекенди коргоо оңой эмес экен деген бир ички этке көрүнбөгөн бир сезимдер мындай козголот экен да. Кино кандай болду деп ойлойсуз? Мен ойлойм, аябай патриоттук мындай сезимдер ойгонот деп, жакшы кино болду деп ойлойм. Сиз разбой тасмасына тартылдыңыз. Анын тартылгандан кийин баягы көчөдө элдер таанып башташтыбы, кандай сезимдер болду негизи? Ооба, таанып башташты. Мурда деле эме танып калчу, мен мурда сериалга тартылганмын да, бар бир тууган сериалына. Анан көнүп калгам уже. Рахмат, чоң рахмат. Кандай сабак беле? Жакшы, рахмат. Жакшы. Эмне жаңылык болуп атат? Азыр дагы бир долбоордун үстүнөн иштеп атабыз. Кудайым буйрса 23 мартта Казакстанда жаңы кинобуз чыгат. Ошо менен азыр алекпиз. Аяш 2 кандай эл кабыл алды? Аябай сонун. Биз өз деле күткөн жокпуз, ушундай болот экен деп. Кинотеатрлардын айтымы боюнча бул абсолюттук рекорд болду дейт. Демек, эмгегибиз текке кеткен жок. Кудай буйруп, элге жаккан, элдин көңүлүнө жаккан кинолордон болуптур. Жакшы. Жай мезгилинде же болсо да жакын арада өзүңөрдүн тасмаңарды көрө алабызбы? Жайында эмес, кудайым буйрса күзүндө. Жай бою иштейбиз, жаңы тасманын үстүнөн. Азырынча даярдыктар, ага да даярдыктар болуп жатат. Акырындап баштай беребиз. Учун чыгарып айтып кете аласызбы, эмне жөнүндө тасма? Учун чыгара албайм го дейм. Азыр грубо говоря, 2 проекттин үстүнөн ойлонуп атабыз. Же бирин кылабыз, же экинчисин кылабыз да. Баягы башка суроо, сизди көбүнчө ушундай жабык көрсөтүүлөрдөн аз көрөбүз да. Мындайча айтканда дегеле көрбөйбүз. Сиз бошобогондуктан келе албайсыңарбы? Эмне себептен сизди аз көрөбүзбү? Ой, ар кандай факторлор болуп калат. Эмне үчүн эле келе албай калам, бирок көбүнчө учурларда ошо жумуш проекттер аз, тем более бул жылы көп показтарга келбей калдым. Анткендигинде бул жылы 2 проекттин үстүнөн иштеп, аябай көп жумуш болуп, такыр бошобой жаттык. Анын үстүндө Бишкек, Алматы деп эле жүрө берип, көп убакыт ошол жака кетип атты да. Дебюттук тасма экен, куттуктайм. Ооба, буйрса рахмат. Кандай сезимдер болот? Сезимдер ощущение башкача. Сезимдер толкундоолор. Титиреп эле турабыз. Эми элдер эмне дейт, элдер көргөндөн кийин кандай оюн айтат, ошол жагы кичине келип атат. Толкундап, ысык көлдүн толкунундай толкундан. Эме боюнча тасмага кантип тартылып калдыңар? Тасмага негизи ошто жүргөм. Чынын айтканда бир жума катар тоюм бар болчу. Анан кинонун продюсери Элдос Аскарбеков чалып калды. Сага роль бар, киного тартыласыңбы? Армянский, давай дедим. Сразу тойлорду отказ кылдым, бир жумалык катар тойду отказ кылдым. Сразу Бишкекке келип эле чач алдырып съемкага кирип кеттим. Демек, тартылыш үчүн чач алдырып ошондой курмандыкка барып берсиз. Ооба.
ошондой болду. Негизи бир эле мен алдырып калдым. Азыр көрөсүздөр буюрса. Негизи буга чейин тасмага тартылганга чейин немени алектенчү элеңиз? Тасмага тартылганга чейин сериалдарда 1-2 сериалда ойноп калгам, анан КВНде ойночумун. Көңүлүү жигиттер тамашо бул убакка чейин. Анан той менен эле 7 жылдан бери тамадачылык менен алек болчумун. Эми кино жаатына өтүп буюрса. Жакшы, буюрса жакшы тасма күтөбүз мениңиз. Болду. Сизди жакында эле Россиядан кино тартылып келди деди. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Жакында эле эмес. 2 жылдан өтүп калды. 3 жылдан. Сериал өзү чыкканда 2 жыл болуп калды. Эмне деген сериал, эмне жөнүндө? Идентификация деген сериал бизде TSKG-ден көрсөңүздөр болот. Ошо кыргыз мигранттардын ошо Москвадагы окуясы чагылдырылган. Ал тасмага сериалга кантип тартылып калдыңар? Бишкекте кастинг болгон. Кастинг бул жака ошо атайын Москвадан келишип, бул жактан кыргыз үй бүлөсүн издеп, кастинг жарыялаган, ошо кастинг аркылуу эле. Демек, эгерде келбеттиң ролго окшошсо, демек башка өлкөдө тартылса болот. Албетте, кыргыз актерлору бир эле Россияда эмес, азыркы убакта дүйнө жүзүндө эгерде жол болсо, ошого Кудай маңдайына жазып койсо, аракет кылса, ошого тил билип, азыркы убакта интернет деген аябай өнүккөн, сайттарга кирип, ошол жактан агенттер менен байланышып, эң негизгиси аракет да. Демек, окуу билими жок, бирок таланты бар, таанышы жок адамдар тартылса болобу негизи тасмага? Албетте болот. Мила Йовичти деле режиссер метродон көрүп калгам да. Демек болот да. Бул дагы адамдын өзүнүн багынан да. Бардык нерсе өз убагында жетип, бышып, ошол маңдайга жазылган нерсе болсо, буйрук болсо, сен 1000 качасыңбы, 6 айланасыңбы, ошол буйрукка сен туш болосуң да. Ошондуктан ал эми мага буйрук ошондой экен, анан мен багмачылык деп жата бериш да болбойт. Аракет кылыш керек. Өзүн адам ар тараптан ба кыргызда бекер айтылган эмес да, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Ошондуктан ар тараптан аракет кылсаң, ошо берекетин аласың. Я бы сегодня хотел выразить огромную благодарность тем людям, которые режиссеры, продюсеры, актеры, которые приняли сегодня участие в организации показа этого фильма. Я еще раз подчеркиваю, что основная цель – это военно-патриотическое воспитание. Но сразу отмечу, что эпизоды, они вымышленные, практически никакого отношения к повседневной жизнедеятельности наших солдат в частях не имеет. Ну, как бы фильм комедийный, но в любом случае есть моменты военно-патриотического воспитания. Поэтому хочу еще раз выразить большую благодарность. Надеюсь, что в будущем мы еще будем плодотворно сотрудничать по этой теме. Денсаулық, ұзын өмір, барларды келе жатқан ертеңгі байрамдармен құттықтаймын. Өлкөбүздө тынчтык болсун. Чоң рахмат, жолдош полковник. Сізге барлық телеканалдармен сөйлесіп қойдық, бұйырса барлығы даяр. Іштек. Бізде, 198 шайлы участок бар екен, алалардың арасында 100 агитатор конкретно бізге іштемей oldu. Молодец. Өзі 300 емес шайлы участок, 100 агитатор не зачем? Наоборот, жақсы да, ар бір үйде білден агитатор, значит 300 голос у нас уже в кармане. 100% да? Конечно. Ай, іште, ғалия. Тот болсаңыз, бір закон шығарбайсыз ба? Не закон? Дұқтарды бір күн емес, бір жыл бойы тегеңе болбайды деп. Как вы думаете? И туруп баарыбыз друг другу колшобойчу барсаңызбы? Чарчап тұрсыңар, аябай. Ыйлагым келип турат азыр мындай бир аз. Ушундай реакцияны күттүңөр, баары кол чабып, баары тура калышып. Негизи күтүлө. Болот деп күткөм, бирок сен күтүп атасың. Бул сенин күтүң да, анан эл келип туруп, мен ушундайга даяр болуп турам, азыр сенин киноңор ушинтип ичиде болуп атат десе, кайра сен коркуп баштап кетесиң, ишенич нактабай калам деп.
буйруса актадык эле окшойт. Мен мындай реакцияны күткөн эмесмин. Азыр биякта мен деген киношчу байкелерибиз, досторубуз канча кинолорду уже көрүп эксперт болуп калган адамдардын баары келип отуруп өтө мыкты деңгээлде деп атканда мындай жүрөк дүркүрөп кетип атат. Себеп дегенде буга чейинки долбоорлордо мен өзүм көп катышкан эмесмин сценарий жагына. Бул менин өзүмдүн мындай мымыркайым десем болот да, мындай кичинекейинен өстүрүп чоңойткон дегенчи. Ошон үчүн мен үчүн өзгөчө элдин ар бир адамдын айтканы, ар бир айткан реакциясы. Атайбек кино жөнүндө айтып бериңиз. Майкеден жуксунчу Майкеден. Кино жөнүндө айтып бериңиз. Кино чын мен күткөн эмес мынчалык болот деп. Молодцы жигиттер. Патриоттук сезим ойгондо, чын Кыргызстандын келечегине болгон үмүт ойгондо. Молодцы. Куттуктайм барыңарды. Барыңарга кеңеш берем. Келгиле, көргүлө. Красавчик, Элдос. Я хотел тебя поздравить. Негизи идеясы каяктан келди ушун? Идеясы бизге илгери эле келген болчу. Бул тамашодо шутка болуп калган мындай, кандай десең жана КВНде бир коюп атканда бир эле тамаша болчу жаначы. Сен келек жатып жетсиң го дегенчи. Ошол сөздөн эле улам өрчүп бир чоң сценарийге айланып кетти. Мен өзүмө кызык болду. Биринчи башына жөн эле караган эле киши жаш балдар менен слушать этип калса кандай болмок деген. Анан еще депутатты кошкондо, анан саясатты кошо баштаганда прям ар бир кирпичи менен тура баштады десе болот да. Анан билбейм, аябай бат жазылды. Бирок ошончолук эме менен илхом менен токтогон жок десек болот. Бул тема негизи армия темасы. Буга чейинки 3 проектиңерге караганда каражат боюнча маселеси көбүрөөк кеттиби, азыраак кеттиби, кандай болуп калды? Каражат болгондо эми 4 кинонун арасынан бир где-то рейтингде бир 3-чү орунда, даже акыркы орунда турат десек болот. Себеп дегенде бул акча аядык деген маселе эмес. Каяка ороторубузду билген жокпуз да, по сути. Себеп дегенде 5 главный актёрубуз, анын ичинен 2 инибиз, биздин студия иштеген Аскат байке, Пасвойский дегендей. Техниканын баары, салаттардын баары эчтеке төлөгөн жокпуз, тамакка ороткон жокпуз. Чачтын ичинде эле жыргап жүрдүк. Эң арзан бир тасмаларыбыздын бири болду, бирок сапаты жагынан анан картинка экрандан көрүнгөн картинка боюнча эң кымбаттай көрүнүп атат да. Прям мен эле тамашалап азыр балдарга көбүн айтып атам, канча кылса 80 миң доллар десең ишенбей беришет да. Ооба, танкалардын баарын төлөп аттыңар да дегенсипчи. Жок, эчтеке төлөгөн жокпуз. Министрлик менен Коргоо министрлиги сиздерге чоң рахмат. Сиздердин жардамыңызда менен ушундай бир сонун тасма жараттык. 2022-жылы 2022-жылы бир эмес 3 проект, 4 проект тарттыңар. 2023-кө кандай план бар эми? 2023-кө дагы азыр 1,5-2 айдан кийинки проект чыгат, буюрса сценарий бүткөн, кичине күн жылышын күтүп атабыз, съемкага чыгыш үчүн. Бирок мен азыр кино жаатында 2022-де иштейм, бирок көбүнчө бөлүктөш айтып өткөн эле сериалга бурсамбы деген ой болуп атат да. Себеп дегенде сериалдын деле жашоосу кенен болуш керек. Финансовый жактан, сатуу жактан. Ошон үчүн биз как раз таки этномедиа менен азыр биргеликте бир иш баштап жатканбыз. Сонун кызыктуу сериал жаратып, ошону албетте элибизге сунуштайбыз деп турабыз. Чоң рахмат Элдос байке, майлуу сүттүү кино болсун. Рахмат. Ассалам алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы. Маанай кандай? Маанай пока белгисиз болот, эмне кыларыбызды билбей эле бияктан толкундоолор болуп. А так негизи жакшы, элге жакшы өттү окшойт. Частьте тартып аттыңар, кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык болгону комедия менен баягы олуттуу теманы айкалыштырыш мен үчүн ошол кыйын болду да. Тигил жакта баягы баардык устав менен болгон үчүн ошол нерселерди айкалыштырып, анан күлкүнү дагы туура орун менен койгон, ошол кичине кыйыныраак болду. А так баягы техника, тигил солдаттар эч кандай кыйынчылык туудурган жок. Себеп дегенде баардык организация жагын бизге Коргоо министрлиги кылып беришти да. Негизи чыныгы армиядан бул тасмага канча пайызы чагылдырылды? Чыныгы армиядан. Чыныгы армияны мен чын эле айтайын, сиздерге өткөндө тиги жактан офицерлерден сурадым. Дедовщина барбы десем, такыр жок дейт. Вот өлүп кетейин, такыр жок дейт. Мен да бир 15 күн жашадым, көргөн жокмун. Бака эфирге кошой дейинчи. Аз бойдон кийин ушул болуп тур кино. Ачыгын айтайын, прям сизге жактыбы? Это Нурс, красавчик, талант, талант. Это мону кеспегиле, бирок разбойдон кийин ушул. Именно кассаны бул чогултат. Буну көрүшүңөр керек. Блин, ачыгын эле айтайын. Аз өзүнчө Зарылов, он талант, реально талант. Я его знал. Анан бир суроодо эмне ушундай аткан проектиңерде мен аз болом. Калгандарда жакшы эле, короче, всё. Не деген суроого жооп берип атам? Чыныгы армиядан дедовщина. Чыныгы армияда такыр дедовщина жок экен. Биз да кичине кээ бир жерине баягы көркөмдөп кошуп койдук. Анын албетте чектен чыккан жокпуз, бирок көркөмдөп кошуп. Ошол жеринен рахмат, чоң рахмат, ийгилик рахмат. Башында мындай күлүп эле кетем болуп аткан, аягына чейин моягым ооруп калды, жагым ооруп калды. Бул армия жөнүндө тарткан режиссерго, продюсерине и самый главный сценаристтерге, анан актерский команда мощный болуп туруп эле ошол жакты.
эме киргенден баштап кеткичек билетчи, армияда болгон окуянын баарын көрүп отуруп өзүмдү ушундай элестетип алып боорум эзилип калды эле, маягындачы моям боорум ооруп калды, анан жаагым ооруп калды күлүп атып. Оозум эптеп жаагымды тартып кое салып отурдум. Ошол бирок ушундай эмоция менен чыктым. Армияга бардыңызбы? Баргам. Мындай көрүп окшоштугун көрдүңүзбү? Окшош. Буякта жанакы Абраман жигит айтып атпады, болгон жок деп. Тескерисинче мунун баары тең 100% болгон окуялар. Бүт баштан өткөн окуя. Анча-мынча только офицерлер көрбөйт да, мына десеңчи. Солдаттардын арасында бул окуянын бүт баары тең башынан өткөн окуялар. Ким солдатка барган болсо, ушул кинодон өзүн көрө алат. Анткени бүт баарын тең көрсөткөн. Саламатсызбы? Кино абдан сонун болуп тур. Мен мындай деңгээлдеги кинону кыргыз эмесинен күткөн эмесмин. Мен еще аягында күткөн болчумун, что ал өзүнүн партиясын таштап, жаңы партия ачып, кыргыз элине кереги тийген депутат болот деп. Но эми сериал тартабыз деди, сериалдан күтөбүз. А так удачи, игилик, касса жакшы болсун. Кино тасмада жактуу. Фильм сонун, аябай шикарный. Прям мы-то не знаем, мы же женский пол, и мы вообще не знаем, что там происходит в армии, и нам всегда говорили, что дедовщина и так далее. А этот фильм показал вообще другие стороны, как там весело. Мне кажется, после этого фильма многие захотят даже в армию, наверное, да, это моя как бы точка зрения. Поэтому супер фильм, шикарный. С каждым годом у нас фильмы развиваются прям с такой скоростью, я очень рада. Мен оюмча аябай жакшы тасма болуп тур. Мен буга чейин трейлерин көргөндө эле аябай кызыктуу болорун потенциалын түшүнгөм. Анан чындыгында эле Элдос өзү айткандай күтүүлөр аябай чоң эле болгон. Бирок ушул теманы көтөргөн негизи анан позитивдүү аябай жакшы тасма болуп тур. Мен оюмча элдин сүймөнчүгүнө ээ болот. Дагы биздин киночуларга чоң рахмат айткым келет, себеби дегенде алар ордунда турбай изденип, жаңы идеяларды, кызыктуу темаларды көтөрүп атышат азаматтар. Чоң рахмат. Мына достор, ошентип биздин берүүбүз аягына келди. Тасманы көрүп бүттүк. Чындыгында мыкты деңгээл экен. Мынчалык эч ким мен оюмча күткөн эмес мындай деңгээлде тартылат деп. Ар бир көрүүчүнүн, ар бир актёрдун ой пикирин уктуңар. Мен оюмча буну көргөндөн кийин кинотеатрга сөзсүз барып көрүпсөңөр болот. Дагы айта кетчү нерсе, жалпы кыргыз азаматтарын 23 февраль майрамы менен куттуктайбыз. Жана барыңыздарга чоң рахмат, биз менен болуңуздар.